Россия кышың оор, қарын қалың, ойлонту ойға салдың елдің барын, елена ерте менен ишке салды, алғын деп асфальттағы мұздың барын, кечірген қағылайын атам екен, қар күреп қадырыңа жетет екем, орыбай ушул кыштан аман шықсам, бұйырса жазға шығып үйге кетем. Ата жұртым, сағындым жалған айтсам Құдай ұрсын, аз ғана чыдап тұрып анан жетем, жөн эле чогулбайт акчаң курсун, колумда алиминден темир күрөк, айланып тегеренип карды күрөп, айла жок аргасыздан секин басып, Москвада Кәрімжет ойнап жүрөм. Кыйналган күндөрүңдү кимдер туят? Эрте менен чай ичип ичпейсиңер. Кээ бир күнү катуу нанды тиштейсиңер. Акча таап үйүмө жөнөтөм деп 12-14 саат иштейсиңер. Акчанын табуу жолун издейсиңер. Жарытып кийим деле кийбейсиңер. Орустун мыйзамында иштеп жүрүп, өмүрдүн өткөнүн да билбейсиңер. Ар күн сайын үйүңөрдү ойлойсуңар, жок дегенде уйкуга да тойбойсуңар, түшүңө кирип калса жакындарың чочуп туруп жакшылыкка жоройсуңар. Көңүлдү ишке гана бурасыңар, бир үйдө 10-15 турасыңар, кыйналып араң тапкан акчаңардын эң алдын батирлерге сунасыңар. Кээде ток, кээде ачка каласыңар, көңүлгө сагынычты саласыңар, атың өчкөр акчаны көбөйтөм деп үйүңөргө 2-3 жылда барасыңар. Кээ күнү ооруксунуп каласыңар, ата-энеңе жакшымын деп чаласыңар, ооруну өтүштүрүп алгандан соң таптакыр жатып да каласыңар. Ата-эне балдарыңдан алыс болуп, сагынычтан боор ооруп, сарык болуп, жаратып тамак ашты жебесең да шишик басып каласыңар, кээде толуп. Эзилип, жүрөгүңөр ооруп турат, туулган жерге барсам деп эңсеп турат, башкалар көзү менен көрбөгөн соң кыйналган күндөрүңдү кимдер туят? Ачка болсоң толтура, акча болсо толтура чеңгелиңде, жакшы жашап жакшылар деңгээлинде, иштесең кыйналсаң да өз үйүңдө, жашаган кимге жакпайт өз жеринде. Автор Урматхан Ишановна. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мен аты жөнүм Ахмедов Камил. Убактылуу ушул Казакстан Республикасынын Алматы шаарынын Талгар деген жеринде турам. Мына ушул жерде турам. Мен бул кайрылуумдун себеби эл журтка деген тиги бир казак кишинин үйүндө иштеп 7 октябрь күнү акчаны бербей жүргөндө анан үйүнө баргам мен. Үйүнө барып кел берем дегенден баргам, 100 000 теңгедей калган где-то остаток. Барып ошол акчаны алып кайтып атканда ал кишинин оозунан бир жаман сөздөр чыгып, вы ишаки типа приезжие дегендей бир демкелерди айтып, ошентип анан экөөбүз кичине тарткылашып калганбыз. Анан бул деген бычак көтөрүп чыгып, мен башыма жүгүрүп, ошол нападение жасаганда мен машинага отуруп алып качкам да. Качкан убакытта ал келди да келип эле капотко секирип чыга калды. Анан мен түшүрүп коюп, 1-2 буйтадым, кулап түштү, кетип калган. Кетип калып, эми мына бүгүн 2 декабрь болсо, 29 ноябрь күнү келип мен кармап кетти эмеден. Бостандыкский роводунан полиция келип кармап кетти. Алпардагылар машинамды деген штрафстоянкага койду. На неопределенный срок деп. Почему? Потому что мен азыр эмне болот экенин билбей атабыз. Эмне болот дегенде ал деген 610 статьянын 2-бөлүгү экен, негизи штраф төлөп чыгып кетишим керек экен. Анан бул пострадавший эчтемке болуп турду. Ал деген кулап түшкөндө жерде туруп кетип калганда мен карап тургам. Ал айтып атат да, эми дейт, биз сага дейт тигилер, покушение на убийство деп дейт, уголовный эме таңабыз деп атат да, сени дейт каматабыз деп атышат да эми. Анан азыр тиги
кыргыз туугандар бар экен биякта. Ошол кишилерге бартам, посольствого барабыз. Дуа кылып туруңуздар. 4 кыздын атасымын. Балдарым жаш, аялым эч жерде иштебейт. Ошол үйдүн мындайча айтканда үйдү кармап, үйдү баккан менин да. Ошого эми биринчиден айтат, бүт дүйнө чогулуп деле дейт, сага зыян келтирем десе дейт, Алла каалабаса дейт, ал сага зыян келтире албайт дейт. Бүт дүйнө келтирип сени актап коем десе дагы дейт, сен күнөөлүү болсоң сен дейт, Алла каалабаса акта албайсың дейт да. Ошо эми биринчиси Алладан, экинчиси кимде ким ушул кайрылууну көрүп аткан болсо, сураныч таанышыңар болсо, бир толковый адамдарыңар болсо, мага жардам берип койсоңор, номеримди калтырам. 708-707-311-1366 деген номер. Рахмат барыңыздар. Саламатсыңарбы кыргыз элим? Менин кайрылуумдун себеби Айжобуз Сооронбай Шариповичке. Биз башка мамлекеттерге салыштырмалуу чакан өлкөлөрдүн катарына киребиз. Бирок коррупция Кыргызстанда азайбай эле өнүп өсүп баратканына баарыбыз күбө болуп турабыз. Биздин патриот жигиттердин алдын камап, аркасы башка мамлекеттерге качып жүрүшөт. Журналисттер ачыктап далилдеп жаткан коррупцияны уксаңыз да укмаксан, көрсөңүз да көрмөксөн болуп жатасыз. Эки ажобуз Кыргызстанды талап тоноп, башка мамлекеттерге качып жүрүшөт. Бул нерсе бийликтегилерге көнүмүш адатка айланып баратат десек да жаңылышпайбыз. Тактыны тартып алганыңыз эле болбосо, ошол эле коррупция, ошол эле каада салтыңарды улантып кетип жатасыңар. Менин акыркы айтаар суранычым: өзүнүн бизнесин коргоо үчүн эмес, эл үчүн иштейм деген жаштарга орун бошотуп берсеңер. Кыргызстанга эмнени каалар элем? Токчулук, молчулук, тынччылык каалайм. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга салам. Мен бул видео менен эмне айткым келди? Мынакей азыркы учурда интернет тармагында кызуу талкууга алынып жаткан биздин экс-президентибиз Роза Отунбаева эжекебизге уже экс-президентибиз деген уже наамга татыктуу эмес десем да болот. Ошол Роза Отунбаева эжекебиз жанакы журналисттерге берген интервьюсунда айтыптыр. Уже шаардын уже жарымы уже айылдыктар болуп баратат, уже айылский жашоо болуп баратат деген сөздөргө мен бир аз ошо эжекебизге кыскача жообумду айтып коеюн. Урматтуу Роза Отунбаева эжекем, сиз антип Кыргызстанды, кичинекей Кыргызстанды түндүк түштүк кылып, же болбосо айылдык шаардык кылып бөлбөңүз. Себеби деген ааламга жол айылдан башталат дейт. Ошону бир эске алып коюңуз. Эгерде сиз чындап ошол современный жашоону кааласаңыз, сиз ошондой шаарга барып жашай бериңиз. Сизде эч ким жолуңуздан тоспойт. Себебен азыркы сиздин оюңуз боюнча эмне биздин кыздар мини юбкалардан кийип, же болбосо жыпышкан шымдардан кийип, же көкүрөгүн ачып, чачтарын жандырып, боеп, сары кызылга болуп, ошентип жүрүштү кааласаңыз, сиз жаңылышасыз. Сиз азыртан биздин кыздардын оюну бузбаңыз. Себебен кыргыз эли бул ыймандуу элдерден болот. Бул меймандос элдерден. Эч качан мындай болбойт. Мынакей примерно айтып көрөйүн. Сиз айылдыктар дейсиз. Бул айылдыктар бул азыркы шаарда мынакей айылдыктар болбосо бул шаар мисалы үчүн жакшы өспөйт болчу да. Себеби деген мынакей бүт базарларда карасаң, бүт айылдан келген карапайым элдер иштейт. Ошо мынакей силер сатып алып аткан картошка, пияз бүт ошол айылдан келет. Ошо айылдыктар мынакей эгип, ошо маңдай тери менен эгип, бышырып, ошол шаарга алып келип, мынакей ошо шаардыктарга сатат. Ошону силер бизден сатып алып жеп атпайсыңарбы? Эгерде айылдыктар жок болгондо силер кантип жашамаксыңар? Же силердин колуңардан келе барып бир жерде каз десе каз албайсыңарбы? Ошондуктан урматтуу Роза Отунбаева эжекең, мындай сөздү токтотуңуз. Сиздин экс-президент деген наамыңыз бар. Ошол наамга татыктуу болуп жүрүңүз. Ошол мен айта турган сөзүм ошол. Дагы бир сөз айтып кетейин. Мынакей улуу инсан биздин Исхак Разаков деген каяктан болот? Бул деген ошол тээ алыскы Баткен облусунун Лелек районунун Разаков деген айылынан болот. Мынакей ушундай улуу инсандар ушундай айыл жергесинен чыгат. Ошондуктан сиз жаңылышасыз. Ошондуктан биз сизден суранабыз, ошо элден кечирим суранышыңызды суранабыз. Чоң рахмат.
Ассаламу алейкум кыргыз элим, мен акыр күндөрү чогулганда болуп аткан Роза Исаковнага кайрылуу жасагым келди. Шаардыктар маданияттуу, айылдыктар маданиятсыз. Роза Исаковна биринчиден айтып кете турган нерсем, сизди Роза Исаковна экс-президент кылып отурган бул айылдыктар болот. Шаардын бүт баары айылдан келген. Мен бир дагы жерде уга элекмин. Улуу инсандардын өмүр баянын окуганда Медерва Панфилованын кесилишинде төрөлгөн деген өмүр баянды уга элекмин. Чыңгыз Айтматов Шекер айылы, мына ошондой улуу инсандар деле айылдан чыккан. Сиз каяктан төрөлүп, каякта шаардык болгонсуз, мен түшүнө албайм. Дагы деги эле ошол сөз экс-президенттин оозунан чыга турган сөзбү? Биздин экс-президент деген наамы бар инсанга туура келе турган сөзбү? Биз эми түндүк түштүк бөлүнгөнүбүз аз кийинсип айылдык шаардык болуп бөлүнүшүбүз керекпи? Эгер биз маданияттуу болгубуз келсе, шаарга барсак, эс алганы, паркка барсак, мисалы, келинчегибиз, балдарыбыз менен барсак, балдарыбызды, келинчегибизди жылаңач кылып алышыбыз керекпи? Сиздин түшүнүгүңүз боюнча, эгер сиз Европанын, батыштын бизге алардын менталитетин таңып алгыңыз келсе, эгер алардын нанын акчасын алып алып бизге таңып атсаңыз, анда сиз өзүңүздүн сиңдиңизден, өзүңүздүн кызыңыздан баштаңыз. Алып аянтын алып чыгыңыз, ушундай жылаңач кылып бастырыңыз. Бизде ушундай менталитет, биз шаарданбыз деңиз. Кыргыздын энелерине, будущий энелерине, кыздарга тишпеңиз, антип психологиясын бузбаңыз. Деги эле сиз ушул видеодон кийин, ушул сөзүңүздөн кийин кыргыз элинен кечирим сурашыңыз керек. Экс-президент деген наамыңызды тапшырып беришиңизди биз талап кылабыз. Жогорку кеңешти депутаттардан дагы суранабыз бул сөздү иликтеп, желиктеп чыгышыңыздарды. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум кыргыз элим, жана бир туугандарым. Кече интернетте отуруп, мындай адамдын көңүлүнө туура келбей турган, биздин мамлекетке вообще жакпай турган нерселерди көрүп калдык. Бул эми кылбай турган нерсебиз ушу аялзатыбыздар жаңылыштаныш керек экен да. Бул эл башкарып жүргөн Роза Отунбаева, мен түшүнбөйм, силердин эмне кыла турган ишиңер жокпу? Ушу каяктагы болгон Европанын жашоосун бизге алып келбей эле койгулачы, силерден суранычы. Сизге окшогондордун неме дилине экс-президенттин накамасын алыш керек. Силерден вообще силердей адамдардын бизге кереги жок, керек болсо. Эгер катуу тийген болсо кечирип коесуңар, колуңардан келсе кечиргиле, колуңардан келбесе кечирбей эле койгула, силерден кечирим деле сурбайм иншалла. Алхамдулилла, биз мусулман болуп жаралганбыз, мусулман болуп өлөбүз. Сиздерге окшогон айбандардын атынан биз могу Кыргызстандан силерге окшогондордун айынан өнүкпөй атат. Каяктагы гей, пей, бир балакеттерди коюшуп келип атасыңар. Аларга кошулуп, мына гейлерге кошулуп, Равшан бир балакеттер дегендер ham жүрдү. Депутаттар аны билебиз. Просто ойлонсоңор айынан, эртеңки күнү силерге окшогон мындай Европанын жашоосун алып келгендерге жаннаттын жыты харам болот да. Мындай бир нерсени кыларда ойлонуп, элди үгүттөгөнгө ойлонуп, силер жамандыкка чакыртып атасыңар биздин баардыгыбызды. Силер эгер Европада жашагыңар келсе, көчүп кеткиле Кыргызстандан. Силерге окшогондорго Кыргызстанда место жок. Улуу урматтуу президент Сооронбай Шарипович, ушунга окшогон нерселерди өзүңүз 5 убак намаз окуйсуз. Ушунга окшогон нерселерди карап койсоңуз болбойбу? Могунга окшогон голуй, аялзаты голуй деген уже жашоонун эртең бүгүн голуй жүрүп музейде, эртең көчөгө чыгыр голуй деген мааниде да болчу. Эми ушу гейлерди алып келип атасыңар, Европанын жашоосун алып келип атасыңар. Астагфирулла. Кыргыз болуп, эркек болуп төрөлгөндөн кийин эркек болуп эле өлөлүчү. Аялың аялдай эле болгулачы айнан. Катуу десе кечиргиле, бирок срочно Роза Отунбаеванын экс-президенттигин алыш керек. Керек болсо жазалаш керек. 100% кошулам. Колдойм дагы керек болсо. Тойгуздуңар го айнан. Жакшынан жашоо жашайбызбы? Бириңер эми бүтүп атканда экинчиңер баштайсыңар тоого. Кыларга ишиңер жокпу мындай? Кыргызстанды кантип өнүктүрсөк деп ойлонсоңор, иштей албасаңар бергиле бизге. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, жана бир туугандарым. Могу биздин кыргыздын
государствонун биз нормальный документ жасай албаган, перевод паспорт, загран паспорт, право, ачкар, вот путать этесиң да бар жогуночу. Могу Москвада жүрүп машина алып оформлять этиш үчүн өзүмө менен ушунчалык путать этип 2 күндөн бери кыйналып жүрөм да. Ушул мага керекпи? Силер мына Кыргызстандын государственный бийлигине айтат элем, колуңардан келбесе бергилечи, бизге айланайын. Тойгуздуңар го. 2 күндөн бери кыйналам менчи, калп билели. Но бир и тамгасыны англисче которгондо кандай болот? Беркинде перевод болгондо кандай болот? Латынча кандай болот? Ошондой кылып коюптур да. Менин паспортумда, правомда бөлөкчө, паспортумда бөлөкчө. Мындай непонятный да. А буяларга келип туруп менин отчеством бар эле, правомда, паспортумда отчество жок десең, айтып да, ничего делать. Или ID-картың алып кел, чтобы отчество. Загранпаспорт мы не снимаем. А мы когда приезжаем в Москву, загранпаспорт менен келебиз дагы, ошонго оформлять этебиз, регистрация. Мындай түшүнүксүз да. Колуңардан келбесе, давайте лучше не ученый болсоңар бергилечи, биз көчөдө жүрүп, таларда жүрүп, ученийдан өтүп калдык да. Ал жерде отуруп алып жазып печатать этип коюш, силердин колуңардан келбей аткан болсо бергиле. Бизге окшогон карапайым адамдарга. Кыйнап атасыңар, тойгуздуңар, реально. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Менин бул кайрылуум азыркы учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбековго болмокчу жана Кыргыз Республикасынын Саван-Званка президенти Роза Исаковнага болмокчу. Урматтуу Чыныбай Турсунбеков, кечеги Гапар Айтиев атындагы сүрөт музейинде болгон көргөзмөнү чуу кылып көтөргөндөр маңкурт деп атапсыз. Мен сизге айтып коеюн кимдер маңкурт экенин. Маңкурт деп сиздерге окшогон элдин эсебинен байыган, кыргыздын жерлерин саткан, кыргыздын ата бабалар сактап келген мөңгүлөрүн саткан, кыргыздын кендерин саткандарды ушуларды маңкурт дейт. Кыргыздын намысын коргоп, кыргыздын каада салтын коргоп чыккандар булар кыргыздын патриоттору, кыргыздын чыгаан жигиттери. Качан эле кыргыздын кызы жылаңач болуп өзүн көргөзмөгө чыгарчу эле? Качан эле кыргыздын кыздары жылаңач көчөдө жүрчү эле? Кыргыздын салтында болгон эмес нерсени бул кыргыздын салты деп кыргыздын салтын билбегендер маңкурттар деп айтыпсыз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ушу силерге кайрылуум. Кыргызстаныбыздын мамлекеттүүлүгүн сактайлы. Ушу кайрылуумда силерге жаман сөз айтып алган болсом кечирим сурайм. Өзүңүздөр билесиздер, өлкөбүздө саясий кырдаал курч. Азыр $700 миллион коррупция деп соц тармактарда элдин баары өзү түшүп атат. Бирок ушул болуп жаткан кырдаалдын баардыгына элибиз 100% өзүбүз күнөөлүүбүз да. Себеп дегенде депутатты, президентти тандаган өзүбүз, элибиздин ушу саясаттан түшүнүгү бар экен, бирок эгемендүү мамлекет болуп, мамлекеттүүлүк менен эгемендүүлүктөн түшүнүгүбүз жок экен да. Мамлекетибиз жарды, элибиз жарды дейбиз жок. Биздин өзүбүздүн көкүрөгүбүз жарды экен. Элибиздин мамлекетке болгон сүйүүсү, патриоттулук сезими жок экен да. Анан ошон үчүн мамлекетибизге сүйүүбүз жок. Ошон үчүн элдин баары добушун сатып, жанакы эл башкарган, жана коррупционерлер, ушу депутаттар, эл саткан, мамлекет тоногондор чыгып атпайбы? Алардын баары эле өзүбүздөн чыгып атат да. Асмандан келген жок да алардын баарычы. Анан ушул биздин ушу мамлекетке болгон, мамлекет жөнүндө түшүнүгүбүз жок экен да. Мамлекеттүүлүк деген эмне? Патриоттулук сезимибиз жок. Анан биздин мамлекет кантип өнүгөт? Ушу мен силерге эмнени айткым келди? Чындап эле биздин мамлекетке болгон түшүнүгүбүз, патриоттулук сезимибиз аз да. Себеп дегенде мен 2 жылдан бери Россияда иштейм да. Ушул Россияда көп жерде мекендештер менен иштейм, кыргыздар менен иштейм. Көп жерде эксперимент кылып сурап көрөм да, ушу тааныштардан, туугандардан делечи. Ушул баары тең эле состав России болсок дейт, баарынын тилеги бир да. Кыргызстанда жашагандар деле жашысы, карысы, кызы, эркеги баары тең эле состав России болсок дейт. Бүт эле көп жылдан бери байкап келем. Комментарийлерде баары эле состав России болгусу келет да. Ал эмес
ошо көчөнүн Путин Кыргызстанга келди деген видеону карап көрсөм, ошол жерде 2-3 комментарийдин бирөөсү баардан состав России болсок дейт. Анан керек болсо Путиндин Инстаграмда баракчасына кайрылып атыптыр. Бизде Путинге кайрылып атат кыргыз балдары, кыргыз кыздарчы. Бизде деген состав России кылып ал, бизде деген өлтүргөн атат, тоногон атат депчи. Бул не деген ушундук? Ошолордун мамлекет жөнүндө түшүнүгү жок да, патриоттулук сезими жок, анан ошентип айтып атат да. Алар эртең ошолор бийликке келсечи, ошолор мамлекетти ошолор тонойт да, ошолорчу. Түшүнүгү жок болсо, анан патриоттулук сезими жок болсо, ошолор мамлекетти ошолор талап, тоноп, ошолор коррупционер болуп чыга келет да. Кыргыз элим, мен ошолорго жооп берип кетейин. Ошо жана состав России болсок деп аткандарчы, Россияга кошулсак дегендерге. Силер кимсиңер? Силер Кыргызстан тагдыры эмне силер чечип калдыңар беле? Кыргызстан силерге эмне койбой эле кошуп койгондой. Кыргызстан деген бир мамлекет, 6 миллион кыргыздын кызыкчылыгы жатат ал жерде. Силер Кыргызстан мамлекетин Россиянын бир 40 000 рубль зарплатасына, бир арзан ипотекасына теңебей элесилер. Уялбай кайтып айтып атасыңар ошону. Силердин жашооңордун маңызы эмне? Ошолбу силердин жашооңордун маңызы? Силердин казыр ишенген Путиниңерге кетип, ордуна Жириновский окшогон бирөө келип Кыргызстанды Кытайга сатып ийсе мейлиби? Уранды казып, элди улантып, ысык көлдү булгаса мейлиби? Силерге баары бир да. Силерге деген 40 000 рубль зарплата, анан арзан ипотека менен үй алсаңар болду да. Силердин жашооңордун маңызы ошол. Бүгүн ошону алып, бүгүн жыргап жашагыла состав России болуп. Ошол эле Россия эле силерди өнүктүрүп коет. Силер жашагыла, эртең келечек урпактын бетин кантип карайсыңар? Эртең балдарыңардын бетин кантип карайсыңар? Балдарыңар канакей ата биздин желек десе, эгер ошол Олимпиадада Казакстан, Өзбекстан өзүнүн желеги менен өтүп жатса, биздин кызыл желек канакей десе, силер уялбай биз состав Россиибиз деп кантип жооп бересиңер? Уялбайсыңарбы ушул сөздү айткандан? Силер мамлекет жөнүндө түшүнүгүңөр жок, патриоттулук сезимиңер жок. Анан силер мамлекетке кантип кызмат кыласыңар? Биздин мактанычыбыз эки эле нерсебиз бар. Эгемендүүлүгүбүз, мамлекеттүүлүгүбүз. Силер ошону да көрө албай атасыңарбы? Ошол состав России болуп жашагандан көрөчү өлүп калган артык да. Сен состав России болсоң, сен эч ким эмессиң. Сен желегиң эч жерде илинбейт. Эртең Олимпиадада сен кыргыздар кызыл желеги менен өтө албайт ошол жерденчи. Россиянын желегин көтөрүп атат. Силер ошону каалап атасыңарбы? Эртең Борбордук Азия мамлекети болуп, ошол жерде алтынчы өлкө болуп, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан менен катарлаш, ошол биздин Кыргызстан желеги илинбейт. Ошол жерде Кыргызстан желеги илинип турбайт. Силер ошону каалап атасыңарбы? 6-чы түрк мамлекеттеринин жыйынында 6-чы түрк мамлекети болуп, биздин желегибиз илинбейт. Ошол жерде Азербайжан, Турция, Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан менен катарлаш биздин желеги илинбейт. Силер ошону каалап атасыңарбы? Биздин футболисттер эч жерде Кыргызстандын атынан ойной албайт. Силер ошону каалап атасыңарбы? 10 000 улут бар. Ошол 10 000 улуттун эңсеген эгемендүүлүк, ошол 10 000 улуттун ичинен 192 эле элдин өзүнүн мамлекети бар. Ошонун арасында Кыргызстан болушун силер каалап атасыңарбы? Жок, силер адашасыңар. Бул мамлекет деген баарынан кымбат. Мамлекет атаңан улук, ата-энеңен улук, балаңан таттуу, аялыңа кымбат. Эгемендүүлүк өмүрдөн кымбат. Эгемендүүлүк деп канчалаган элдер кырылып атат, канчалаган эр азаматтар өлүп кеткен. Күрттөр эмгичек согушуп атат эгемендүүлүк деп какшап. Уйгурлар сыздап атат, Кытайдан бөлүнөбүз, өз алынча мамлекет болобуз деп. Каракалпактар сыздап атат, бизге азаттык деп. Чечендер 92-жылы кырылып калган, өз алынча мамлекет болобуз деп. Эгемендүүлүк өмүрдөн кымбат. Кыргыз элим, ушу силерге кайрылуум, ушундайларга жол бербейличи. Мамлекеттүүлүгүбүз менен эгемендүүлүгүбүздүн кадырын билеличи, барктайлычы. Ушунча 1000 жылдардан бери жашап келдик го. Эгемендүү мамлекети жок жашап келдик го. Мына Кыргыз каганаты кулагандан кийин состав Монголистан болдук, андан кийин состав Кокон хандыгы болдук. Алымбек Татка өлүп калды го. Түндүк түштүк кыргыздарды бириктирип Кыргыз мамлекетин түзөм деп. Андан кийин состав Российский империя болдук. Аталарыбыз 16-жылы кырылып калды го. Биз өзүбүз билебиз депчи. Андан кийин мына репрессияда канчалаган состав СССР болдук. Репрессияда Касым Тыныстанов агаларыбыз, Жусуп Абдрахманов агаларыбыз баары атылып кетти. Кыргыз мамлекетин негиздейбиз депчи. Ошолор силерге деген сабак болгон жокпу? Эң ушул биз шүгүр кылалычы Кыргыз элим. Эгемендүүлүк, мамлекеттүүлүк баарынан кымбат. Кыргызстандын келечегине баарыбыз жоопкерчиликтүүбүз. Кыргызстандын келечеги баарыбыздын колубузда. Кыргызстандын тагдырына биз баарыбыз жоопкерчиликтүүбүз Кыргыз элим. Жаман ойлордон алыс бололучу, жаман ойлордон. Бизди Кытай басып алат,
аны муну деген жаман ойлордон алыс бололучу, жакшы ниетте бололу. Кыргызстандын келечеги кең, биз эгемендүү, көз карандысыз мамлекет бойдон калабыз. Кыргыз элим. Бул деген мамлекетке болгон сүйүүбүз баарынан жогору коелучу. Бул деген эненин балага болгон сүйүүсү баарынан жогору да. Бирок эне деген баласы үчүн жанын бергенге даяр. Бирок мамлекеттүүлүгү, эгемендүүлүгү үчүн өзүнүн баласын садака кылганга даяр. Бала болсо энеси үчүн мал мүлкүн садака кылганга даяр болсо, өзүнүн мамлекетти эгемендүүлүгү үчүн өзүнүн жанын садака кылганга даяр экен. Кыргыз элим, келгиле баарыбыз бир туунун алдына бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир туунун алдына биригели, бир адабийтилдин алдына биригели, Кыргызстанга мамлекет мага эмне кылды дебей, мен мамлекетке эмне кылдым деп, Кыргызстаныбыздын мамлекеттүүлүгүн, эгемендүүлүгүн сактайлычы. Ушул Кыргызстан ушул мамлекетти бизге аманат, ушул келечек урпакка кемитпей өткөрүп берели, Кыргыз элим. Бул деген эртең эле Кыргызстан өнүгүш үчүн, бул деген эртең революция болуп, бир төңкөрүш болсо өнүгүп кетпейт. Ошол төңкөрүштү кылган адамдынчы, ошол төңкөрүштү кылган адамдын гана жашоо өзү көрөт, Кыргыз элим. Андайга жол бербейли эч качан. Кыргызстаныбызда тынчтыкты сактайлы, Кыргызстандын суверенитетин сактап калалы, Кыргыз элим. Биз деген өнүгүүбүз келсе өзүбүздөн баштайлы, өзүбүздүн руханиятыбызды түзөйлү, руханиятыбызды байыталы. Ошо балдарың керек болсо Японияга барып окуп келсин, ал жердечи уул кыздарың Японияга барып окуп келсе, патриоттулук сезими жок болсо, мамлекетке сүйүүсү жок болсо, алар Кыргызстан үчүн эмне кылат? Керек болсо мекенди таануу деп элечи, мамлекетти сүйүү деген сабакты киргизиш керек да. Мектепте армияда ошолор кириш керек болуп калды. Азыр керек болсо армияга барып келген балдар состав России дейт. Алар эртең Кыргызстанга коркунучтуу болсо ошолор кача тургандар да. Кыргыз элим, бүгүндөн баштаса, өзүбүздөн баштайлычы. Ата-энелер балдарын туура жолго тарбияласа, бай бол, министр бол дебейчи, элдин керегине жараган, Кыргызстанга кызмат кылган уул кыздардан бол деп тарбияласак, келечек урпакка туура жол, туура багыт көрсөк, алар эртең мамлекеттин жаркын келечеги болот. Кыргыз элим, биз баарыбыз түндүк түштүк болуп бөлүнбөй, ынтымакта, биримдикте болсок, биз өркүндөп өсөбүз, Кыргыз элим. Ошол кайрылуум ошол. Кыргыз элим, ойгонолчу бир эң баарынан кымбат нерсе бул мамлекеттүүлүк, эгемендүүлүк. Ошол $700 миллион кара жерге кирсин, эртең $700 миллион табылат. Эртең 700 миллиард берсең да мамлекет таппайсың. Биз Кыргызстан мамлекетин биз дегенче, биз деген ынтымагыбыз, президентибиз айтты го, мамлекетибизден артык дөөлөт жок, элибиздин биримдигинен артык байлык жок депчи. Биз ынтымактуу, биримдиктүү болсок баарыбызчы, биз эч качан мамлекетибиз жоголбойт. Жаман ойдон алыс бололу, Кытай басып алат деген аны муну дегенчи. Биз мамлекет, Кыргызстандын келечегине баарыбыз жоопкерчиликтүүбүз. Ошол Кыргыз элим, Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн, эгемендүүлүгүн, суверенитеттүүлүгүн сактап калалы, Кыргызстанда тынчтык сактайлы. Ар бирибиз Кыргызстанга кызмат кылалы. Мен силерге жаман сөз айтып алган болсом, кечирим сурайм, Кыргыз элим. Дагы жолу аман болуңуздар, бар болуңуздар. Assalomu alaykum, урматтуу кыргызстандыктар, жердештер. Дегендей, эле кандай десек, саясат бул вообще өзүнүн күчүн көрсөтүп койду. Вообще бул эч бир телеканалга деле, башкага деле, Азаттык мисалы эркин Европада алып радио чыгарышкан, бирок Кыргызстанга Азаттык болуп келип калган. Анан эмне дегенде бул билип калбаш үчүн Америкадан булар буну колдойт. Америкадан колдоп, бул чет элдик жаран, чет элдик агентстволор болгон үчүн жарандар колдойт буну. Ошого бунун жай балким өйдө жактан чукулашкандыр, Америкадан чукулап элди митингге көтөрүп. Мисалы Америкадан дейсин, азыр Иранда деле, Гонконгдо, бардык жерде митинг болуп атат. Эмнеге? Американын кысымынан жана эркиндиктен митинг болуп атат. Мисалы Кытайда мусулмандарды кыйнап атат дейт, бирок өтө эле эмес, Кытай тилин билбегендерди кыйнап атышат экен, Кытай тилин билбегендерди кыйнашат экен. Анда болбосо мен айтарым, мисалы Россияда бир закон чыкты, немелерди жаңылыктардан угуп калды. Мисалы Америка сөзү, настоящее время, радио свобода, Азаттык, ошо настоящее время телеканалдарга жана бир кээ бирки журналисттерге, жеке журналисттерге мындай
агентство деп, чет элдик агент деген наам ыйгарып коюшту. Анан ошол жерде бир депутат чыгып сүйлөндү, бирок баары деле колдошту, колдогон менен өтүп кетти. Биз эле анда келгиле депутаттарга айтайлы, ошол мамлекеттик болгон мамлекеттик телеканал деп жазылсын, анан мамлекеттик болбой калса азаттык Американыкы, Европаныкы болобу, анда Европаныкы деп туруп чет элдик агент деп чыгарып коюлду. Элдер деле ишенбей калды, азыр бийликке ишенбей калды. Же бул мындай кандай десек, бийликке ишенбей калды, же элдерге ишенбей калды. Ошон үчүн көбү Россияга чыгып кетип атат. Азыр мен деле Россиядан сүйлөп атам. Эдир Сисаков сүйлөп чыгарыптыр, молодец. Айлыгым жетишпейт, балдарым садик көрөм деп. Ошо байланыштуу биз деле ошондой кылайлы. Болсо бийликтегилер буну колдоп койсо, эгерде ушул чет элдик агент деген наамдарды бийликтер колдоп койсо, элдер деле ишенет. Бул чет элдик агент катары таанылган, же бул башка нерсе деп. Азыр элдер эч кимге ишенбей калды. Митингге чыкса элдер бир көтөрүлөт, Бакиевди куугандай Бакиевди кууп ташайт, Акаевди куугандай Акаевди кууп ташайт. Ошону элдер ишенбей калды, кимге ишеништи деле билбей калды. Биз 4-5 президент алмаштык, барды качып кетип атат. Акыркысы камалып кетти. Мындан буягысы эмне болот билбейбиз, буягы алды да. Болбосо ошондой кылып бийликтегилер уга турган болсо, агентство деп чет элдик агент деген наам ыйгарып койсо, анда жакшы болот. АЭП мындай Евросоюзник болуп АЭП мүчөлөрүнө киребиз да. Биз деле Россияга кандай айтканда, Россиядан содаларыбыз болуп атат, Кытайдан келип атат. Бизде карасуда мисалы арзанчылык, башка жакта кымбатчылык. Эмнеге кичине болсо ham разница бар. Россияга келесиң, кичине болсо ham разница бар. Себеби ал жерде мындай ценалары бир дейт. Анан бизде Ошто болобу, Караста болобу, мындай ол жакта Кытайдан өткөн үчүн товарлар арзан келет. Ошого айтарым, болбосо чет элдик агент деп наам чыгарып коюш керек. Мисалы Супер Кейж болобу, башка болобу, Марал FM радио болобу, же Азаттык радиосу болобу, же бир телеканал болобу, НТС болобу. Ошон баардык телеканалдарга же радио Свобода, же газеталардын бүт баарына тең чет элдик агент болсо чет элдик агент, мамлекеттик болсо мамлекеттик деп жазып чыгарып коюш керек. Болбосо элдер кимге деле ишенишпей калат. КТРКга койсоң, кечке президентти мактап сүйлөйт, анан башкага кое турган болсоң, жамандап туруп аркасынан шыбап сүйлөйт, Сокей деп сүйлөйт, анан башка деп Раим миллион деп сүйлөйт. Келгиле туугандар, өзүбүздөн баштайлы. Бардыгы эле мындай президент деле күнөөлөй бербейли, президент деле эми аста болуп атат, бардыгы бирден болбойт. Бардыгы бир мындай өзүнүн тепкичине түшүп кетип атат, өзүнүн тепкичинен чыгып кетип атат, бирок биз артта калып кетип атабыз. Эмнеге? Бизде коррупция көп, башка көп. Элдер бир көтөрүлсө, бир митингге бир көтөрүлөт, ушинтип Сокен деле кууп ташайт, Сыромой же Бекшарипович деле кууп ташайт. Ошентип кууп кеткенден кийин эмне болот? Кууп кетсе башкасы келет, башкасы ham ошондой жол менен жей берет. Башкасы ham бул жактан болбосо бир жактан ура берет. Ушу туугандар, биз бийликке деле ишенбей калып, болсом Кыргызстанда деле иштесең болот. Айла жоктуктан келесиң да бул жаккачы. Айла жоктуктан анан эмне кылышты билбей келип орусчаны үйрөнөсүн, курстарын окуйсуң, эптеп үйрөнүп келип иштейсиң. Анан иштегенден кийин ал жакка баргандан кийин ал жакта бир туруктуу иш жок, анан кайра эле чет өлкөгө чыгышка туура келет да. Эгерде ушул мамлекетибиздин ичинде соода саттык, башка нерселер жакшы болсо, мамлекет жебеген, паракор болбогондор болсо, ошол мамлекетте эле иштегиси келет бардык эле адамдар. Ошол айтарым, өзүбүздөн баштайлы, бардыгы Кудай кааласа бардык ордуна келет.